Топчугүл Шайдуллаева, Балакана, Аңгеме. Гүлжандын жан жеринин ооруксунуп жүргөнүнө көп болгон. Же анысын бирөө жарымга ачык айталса. Айылдын доктуру эркек ага канча ирет камданып барып ооз ача албады. Эри чок аял эл эмне деп ойлойт деген баягы эски санаасына тагым алынган эле. Акыркы күндөрү салаңдап сыртка чыгып калган жыятыны аялды бастырбай кыйнады. Бели сыздап ооруп такыр эле эңкейип калды. Бара-бара Гүлжан буттарын керебеттин кырына асып алып керелиге эчке жаткан акыбал өттү. Ошентсе кичине белинин ооруганы басылып, жаны жай табат. Жатып калган жалгыз бой аял тиричилигинен кыйналып абалы оорлой берди. Бул дартын уулдарынан да уялып айтпай жашырып жүргөн. Алардын кичүүсү аскерде, улуусу шаарда доктурдун окуусунда. Окуудагысын тез чакыртты. Баса албай калган апасын көтөрүп машинага салган уулу үстүнө суроолорду бере берди. Аял көпкө унчукпады, анан бээр топко барып, балаканам түшүп бастырбай атат. Балаканам? Уулу түшүнбөй апасын үтүрөйө карады. Ал адам баласынын бардык органдарын жатка билет. Балакана дегенин укпаптыр. Силер ичинде 9 ай жатып чоңоюп анан төрөлгөн жериңер. Уулу бир нерсени боолгулуп түшүнгөн адамча унчукпай калды. Ушунча акыбалга келгенче айтпай жүрө бериш керек беле, апа? Арыктап, өңдөн аскан апасына уулу бир чети ичи ачышып, бир чети ачуусу келип турду. Меники элге айта тургандар эмес эле да, балам. Ачык чарык жерим болсо экен, меники аялдын кесели да. Аялдын кесели дейсиз да. Аялдын кесели эмес бекен, апа? Уулу эми таза ачууланып алды. Башка суроо узаткан жок. Экөө тең өз ойлоруна чөгүп калышты. Аял жесирлик турмушунда кара иштерди көп кылганын, оор жүктөрдү көп көтөргөнүн эстеди. Алардын баарын эсептеп көрсө тонна болуп кетер. Анан акыбети ушул да. Бу дарттын мындан башка да себеби барын байоо мүнөз зайып кайдан билсин. Билсе да бул аны ойлогондон уялмак. Уулу болсо апасынын чыдап жүрө бергенине айраң таң, ачуусу тарабады. Доктурлар аялды көрүп эле тезден операция кылабыз, салаңдаган жериңди алып салабыз дешти. Күтүүсүз нерседен аял чочуп ыйлап жиберди. Өпкө жүрөгүңүздү алып аткандай кайгырасыз деже? Бул органдын сизге эми кереги деле жок. Жашыңыз 50-ге келип каптыр. Көзайнекчен улбурлуу доктур корс сүйлөдү. Балдарым жаткан балаканам эле да. Сактап калыштын жолу жокпу? Аял көз жашын тыя албай жалоорду. Балаканам дейсиз? Хей, эртерээк келиш керек эле да. Эми кеч. Алып салбасак кесепети жаман болот. Кесе сүйлөгөн доктур палатадан шашып чыгып кетти. Элге анык шерменде болот экенмин да. Гүлжан ичинен ушуну ойлоп алып, санаасы санга бөлүндү. Операциядан кийин жаңы эле өзүнө келип палатада жаткан аялга доктур айнек идишке салынган балаканасын алып келип көрсөттү. Эже, мына балаканаңыз. Эми жакшы болуп кетесиз. Ордунан козголуп калган орган сизди кыйнай бермек. Анын үстүнө жатыныңыз ооруп калган. Уулуңуз муну азыр анализге жеткирсин, кайда экенин жазып койдум. Банк ичиндеги муштумдай кичине этти тигиле тиктеп аял таң калды. Бал канактай уулдары ушунун ичине кантип батты экен? Доктур терезе текчесине коюп кеткен айнек идишти тиктеген бойдон аял кыжаалат акыбалга кептелди. Баягы эл эмне дейт санаасы кайра башталды. Өзүнүн ургаачылык касиеттен биротула ажырап калгандай, элде журтта жок капылет иш болгондой, киндигинин асты сыздап ооруганына карабай, аны уят менен намыс көпүрөөк ойлонтуп айласын алтык кылды. Ушул жашка келип, балаканасын алдырган аял дегенди укпаптыр да көрбөптүр. Ушул жериме күч келип иштен чыкты дегидей чууртуп көп бала төрөп өсөм, күйөөмдөн жаш калсам, бир эркекти жаныма жолотпой балаканамды түйүнчөктөй түйүп сактап жүрсөм. Аял жаш маалында өзүнө көз артып, сөз айткан эркектерди эстеди. Алар аз эмес эле. Эч кимисине макул болгон эмес. Көңүлүнө жакканына да жакпаганына да, үйлөнөм дегенине да баарына.
Oşonda bularga emnile mintip kögörüp köşörüp gömbey koygonun haligiçe özü de düşüne albaydı. Anı içinde bir sezim oğuzluktap turgan ele. Anan kalsa bayağı ele eylem ne deyit degen sanası da kıynay birçü. Huuldarda apalap, etegine ermeşip anda jaş ile göңülünün bar uşul eki balasında oldu. Keyinçerek uuldarı es tartıp kalganda apasın açık ile korup durup alışpadı. Emi bu Gülcan'a jetpey armanda kalgan erkeklerge kuday verdi. Anın azırkı akvalın uğuşsa barынан da oşulardın tavası kanıp, hey, rast boluptur, deşer. Erten ayılga barsa ayıldıkları, balakanası jokta ayal bolavu, bu Gülcan emi kim? Bıçılıp kalgan bir şordu deşseçi. Hay uyat. Her içinde kantı baş götürüp basıp jüre deme. Bir çekitті tiktep jatkan teyde sana alı Gülcan uktap ketdi. Hayaldın tüşüne markum göğsü girdi. Jap jaş boydan, üstünde bayağı kök şahmat süröttü göynögü. Al Gülcan'dın jatını salıngan aynek bankanı koluna karmap, kadala tiktep alıptır. Göğsünden kuyulgan jaşı ayalğı dana göründü. Senin balakanan jık tulu balaken gökö, men ölböseme köbüz köp bersen tüb olmak eken biz. Senin uvalına kaldım, törölbey kalgan baldardın uvalına kaldım, armanay. Bunu görüp durgan ayal uyalgandan jer teşik bolsa kirgidey boldu. Göğsü ayna gidişte mınça kadala kusalı karaydı. Bir nerse istekendey, sakınganday. Gülcan bolsa özünükün ağa açık görsötüp naqta uyat boldu. Aynek bankadan hege mınça jukarıp ketken, içindegisi dapdana görünüp kalganın karasan, anı biri tartıp almakka kolun sundu. Göğsü berbey ayna gidişte bir otulu kökürökünü kısıp bekem kucakta aldı. Hayal emi anı talaşa başladı. Hal bir vede çurkagan boydan alыс ketip kaldı. Güyügüp göğsünün артынан jügürgen ayal jetbey anı joğutup jüberip çoçuk oygondu. İçi ısıp tili oğuzuna batpay kalıptır. Gülcan tumbuçka üstündögü kröşkösünün su içkenden keyin jürögü içine ıldıyladı. Jazdığın beyiktetip jattı. Görgön tüşü anı ne oylarga ne sana alarga jediledi. Sölbөгende oçar baçar turmuş geçirip, eşke çıgıp erkek bolboy katты kırık işin eri jasap bu dartkada tuşukpayt bile. Düşün çoruy başladı. Erimdin bankanı götürüp kaçkanı, menin oğru meynetimde alıp ketkeni da. Je menin urgaçılık belgimdin bir otulu jok bolgonu bu. Je balakananın neyesi menelem meniki boydan kaldı dep götürüp getdi be. Ilagan emnesi. Juwaylık jaşı oğu toybay kalgany, jaş ketkeni, törölbey kalgan baldары armanıdır. Hayal gözüne tolgun jaşın janındağı şeriklerine körsetküsü gelbey, teskeri burulup jattı. Juwaylık jaşı demekçe, hazır oylasa al Gülcan'a bir görgön tüştü eyle boluptur. Tağdır eken, rahmatlyk baldarının atası menen 5 yıl gana birge yaşadı. 5 yıl. Juwaylık jaşı oğu anın oğuzgana tiydi. Toybada. Oşol şirin, kızık, kıska jaş olsun bu ayal haligiçe yeş tutup, elestetip ömür geçiret. Isık soğuk gündörüne ot tamızgıklat. Bul ret oğru atıp da Gülcan özünün azırk görgön tüşüne eyvah gözü ötüp ketken herine dayandı. Karaça, bir pasta tüşüne kire kalıp bunu sana arkatkan aynek bankanı götürüp gitti. Gülcan'dan dart meynetin alıp gitti. Baldarının atasına jürögü eljirep meň razı oldu. Ayıkıp geterine börkünde işenip durdu. Tüştön keyin gün terezege jarkırap deyip, aynek bankadağı balakanası oğu öter dağına görünüp kaldı. Hazır oğlu gelip kalsa aldı atasına okşop, bankanın içindegini tigile karaytdı. Oşanda uyatынан kant eteken bu. Hayal bankanın kolundağı sürgümünen tez jap koygongo ordunan optula verdi. Kesilgen jeri aldan emedey katı orup ketip, başı kayradan jastık katıydı. Medayım tezirek kelseken, balakanasın jahap koy deytile, je bankanı birdeme menen urap ber dep suransaba. Gülcan ontop atıp, eki göğsü eşikten öttü. Medayımdı güttü. Bankanı jahap koysa oladile. Ulu bolsa kıcalat. Doktor apasının balakanasın rak dartını anıktığı üçün analizge jünöt otadı.
Ал өзүнүн шектенүүсүн буга ачык айтпады. Болгону жүзүнө олуттуу карады да, көңүлдү биротоло тынчытуу үчүн тапшырып, аныктап койгонубуз жакшы деди. Сыртка чыгып, апасына керек дары-дармегин издеп таап, кем карчын толуктап, бир топко кармалып анан келди. Палатанын эшигин ачаарда жүзүнө күч менен жылмаюу чачып, шашып кирди. Апасынын бетинен өп, жүзүнө тик карай албады. Өңү кубарып, керебетте жаткан оорулуунун сүрүнөн айбыкты. Тамагын кыскан ыйын араң кармады. Апа, баары жакшы болот. Камсанабай жатыңыз. Кыска сүйлөгөн жигит ап келгендерин тез-тез тумбочкага сала баштады. Гүлжандын оюнун баары ичиндегиси даана көрүнүп турган банкада эле. Улуу идиш тарапты караган да жок. Апасы менен коштошуп атып, сөз арасында аны терезеден шарт алак коюп, жан сумкасына салды да чыгып кетти. Гүлжан эс ала түштү. Улуу өзү 9 ай жатып жарыкка келген апасынын балаканасын кичине кол сумкасына салып алып, шаардын түштүк тарабындагы лабораторияга бара жатты. Айна кидиштеги эбелектей жеңил нерсе ага таштай оор сезилди. Сумка сынган оң ийини талып кетти. Сумкени сол жагына алды. Жаны кыйналып атса да, балаканам деп жашын төккөн апасы көз алдына келди. Көрсө, апасы балаканасын балдарым жаткан жай деп гана жакшы көрө турбайбы? Ошон үчүн гана. Ооба, ошон үчүн гана. Башка үчүн эмес. Жаным апа, өзүңдөгү өзүң үчүн сезимдериң, жан кумарың кайда? Качан жоготтуң? Кайда таштадың экен? Жигиттин каңырыгы түтөп, доктор менен сүйлөшкөн сөз эсине кайра түштү. Апаң оор нерсени көп көтөргөн. Жалгыз бой жашаганы, гормоналдык бузулуу баары биригип бу дартка себеп болгон. Доктордун сөзү муну башка чапкандай болду. Апасын жалгыз бой акыбалга кеп деген бул өзү да. Анан ким? Балким апам көңүлүнө жаккан эркек үчүн элемне дейтке да көз жумуп коет беле. Гүлжан кокус көчөдөн тааныш эркек менен бир аз сүйлөшүп калса да тултуюп, апасын далай коркутканын эстеди. Улунун бүркөө кабагын апасы да көтөрө албайт эле. Эстеп көрсө, апасына тийишип сүйлөгөн, үйлөнөм деп жуучу жиберген эркектерди ушул күнгө чейин жаман көрчү экен. Эгер апасы чын эле ооруп калган болсочу, кокус сактай албай калышсачы. Муну ойлогондо жигиттин көзү караңгылап, буту шилтенбей калды. Жол боюндагы каракайга жүлөнүп, саамга турду. Анан балакана салынган сумкасын ийинен алып, өтө бир ыйык буюмдай ага пешенесин тийгизип, көкүрөгүнө аяр кысты. Кечир балаканам. Ортуп койгонум үчүн. Баары үчүн кечир. Жигит кере кадам шилтеп, шашып жөнөдү. Кечигип атат. Жеткириш керек.